Ассаламу алейкум, урматтуу достор, туугандар. Өткөндө бир жакшы ачылышка барып келдик. Бизде кыргыздын жигиттери кыргыздын даамын, кыргыздын нукура тамактарын даңазалап, ошо дүйнөгө жайылталы деген жакшы максат менен ушундай кыргыз куурдак деп ушундай бир кыргыз даамын ачкан экен. Ошондой ашкана ачкан. Ошондо биз да барып даамы сызып келгенбиз. Булардын максаты дүйнөдө канча деген мисалы үчүн ашкана бар, түрктүн ашканасын аябай тамшанып жейбиз. Кытай ашканасы бар, Италия ашканасы бар bizde. Бирок биздин кыргыз ашканасы ошол супарадан башка ошол сыяктуу кафе анча мынча жерде эле болбосо жокко эсе да. Анан ошол кыргыз куурдак деп кыргыздын нукура даамдарын анын ичинен биз азыр сиздерге көрсөтөбүз. Bunu karasаңыздар, Bismillahirrahmanirrahim. Bizde şu даам менен чоңойдук туугандар. Şu баш жеп, bizde нарында, жумгалда, ушундай bizde башты ошо кичилерге тартат. Негизи аксакалга тартат, анан дароо эле ошол кичүүсүнө берип коет да. Анан ушул баш жеп чоңойдук да, анан кийин ушу баш жегибиз келет. Муну башты жеш үчүн алыш үчүн базарга барыш керек, тандаш керек, мунун деген өзүнүн ыкмасы менен бышырыш керек, машакаты көп да. Анан ошол кыргыз куурдак деген ошо ашканада ушундай жакшы мүмкүнчүлүк кылып, ушу башты бышырып жаткан экен. Биз дагы ошондон даам сызып көрөлү деп, жана ошондой биздин өзүбүздүн ишкерлерди колдоо максатында туугандар. Ылдый жакта баардык даректер, телефондор жазылган. Ошого сиздер дагы ушуну көрсөңүздөр болот. Бисмиллахиррахманиррахим. Өзүбүздүн өндүрүштү, өзүбүздүн ашкананы колдойлук туугандар. Бышырышы эзилте кооздун этинен жакшы бышырган экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Даамы сонун. Мындай кичине ачуу кылып, приправалар менен мариновать этип бышырган экен. Сиздер дагы көрүңүздөр.